Мен атым Өмүрбек. Мен олдон чыкпас окуп атам. Бекзат Кубанычбеков Жалал Абад облустук Барпы атындагы кыргыз драма театрынын актеру. Жаш актер кыйылган өмүр спектаклинде башкы каарманы ролунда. Образы аркылуу мигранттардын балдары жакындарын колунда калып, үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, балалыктын таттуу күндөрү кусалык менен таарынчта өтөрүн чагылдырат. Мен эчкимге керегим жок экен да. Анда мен таңсыз. Башкарманын ролунда ал жерде апасы каза болуп калып, жокчулуктун айынан атасы Россия жергесине кетип, баланы агасы менен жекесинин колуна тапшырып коет. Ошол жердеги жанагындай окуялар, жанагындай зордук, зомбулукту көрөт ал жерден. Андан кийин жанагындай мектептеги рекетчилик тууралуу көрөт. Андан кийин жокчулуктун айынан эмне болгондорун баары көрсөтүп бере алганбыз да ушул спектакльдечи. Окуучулар өзүнүн жашоосун көрүп атат да бул спектаклибиздечи. Ошонун жашоосун көрүп, аябай жанагындай жерлерде кошо ыйлашып, кошо волнение болушуп, ошондуктан бул спектакльдерди бардыгына окуучуларга жана студенттерге сунуштайбыз. Жалал Абад облустук Барпы атындагы кыргыз драма театры 2 күндүк чыгармачылык сапар менен Таласка келишкен. Сахна чеберлери коомчулукта көйгөй жараткан үй бүлөлүк зордук, зомбулук, мигранттардын балдарынын жашоосун, ата-энесинин байлыгына таянып, зыяндуу аракеттерге барган өспүрүмдөрдүн жашоосун чагылдырган кыйылган өмүр спектаклин тартуулашты. Башкы максат келечек ээлерин ак менен караны аңдап билүүгө үндөө. Мен көптүрлүктүн айынан шетелгө көп жүрүп калдым. Балам мындай жаман ишке бармак эмес. Бул эмне кылганы? Урматтуу жабырлануучу, тынчтыкты сактаңыз. Сиз сот залындасыз. Жаштар баягы немеге да кызыгып кетет экен да баягы. Тыксаман болушуп, кандайдыр бир краскаларды жыттап, наркотикалык бир дарыларды да кайдан жайдан таап алышат билбейм, ошондойго дагы болгон учурлар болуп турат, ошондойго берилип кеткен дагы. Анан кийин бул атайын биздин күч органдарына жана прокуратура тарабынан биздин театрга заказ берилген болчу. Ошолордун талабы менен анан кийин биз ошо Курманбек Ниязбековдун кыйылган өмүр аттуу социалдык драмасын сахналаштырып, анан кийин ошол прокуратуралар менен бирге дагы өзүбүздүн областта райондогу мектеп окуучуларына тартуулап чыкканбыз да. Андан кийин эми муну сыртка алып чыгалы деп, себеби актуалдуу тема экен бул. Мектеп окуучуларынын арасында ошон үчүн ушундай кырсыктарды алдын алалы деп, анан кийин азыр мына областтарга да чыгып баштадык. Кыйылган өмүр спектакли Курманбек Ниязбековдун калемине таандык. Автор турмушта болгон окуяны кайра эле коомчулукка жеткирүүгө аракет кылган. Мындан улам залга келген ар бир көрүүчүлөр үчүн тарбиялык мааниси зор. Азыркы учурда биз койгон спектакльге байланыштуу жашоо турмушу ошондой балдар абдан көп. Ата-энеси мигрант болуп, Россияда эмгектенип жүрүшөт. Жакшы жагынан өздөрүнө түшүнүшүп, жаш балдар жакшы кабыл алып жатышат. Ал ар бир адамдын өзүнүн көргөнүнө байланыштуу болот. Эгерде ал жакшылап түшүнүп көрсө, ал пайдасы жакшы тиет. Биз болушунча аракет кылып, чагылдырып беренге аракет кылабыз. Образга кириш абдан оор болот. Анткени башка адам болуп ойношуң керек. Кайсыл образ тийсе, ошол образга кирип, ошол адамды элестетип ойношуң керек. Ошондуктан кыйын болот. 3 ай, 4 айлап даярданабыз. Жалал Абад облустук Барпы атындагы кыргыз драма театры 23-24 октябрь күндөрү Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрында, ошондой эле Бакай Ата районундагы Маданият үйүндө көрүүчүлөргө бир катар спектакльдерди тартуулашат. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары. Жалал Абад облустук Барпы атындагы кыргыз драма театрынын чыгармачылык жааматы